Арбаңыздар, мына ошентип 2020-жылдагы соңуна жетип, жыл жыйынтыгын чыгарууга убакыт келди окшойт. Анда эмесе бул жылдагы маанилүү окуялар менен мен Акмарал Анарбекова тааныштырам. Кеттик анда. 29 жылдан бери Кыргызстандын саясаты бири-бирине куюп койгондой окшош. Жыл башынан берки саясатка көз салсак, пандемия оорусу менен бирге сөз эркиндигине каршы чыккан депутаттар, шайлоого нааразы болгон митингчилер жана барып ыңкылап же төңкөрүш. 2020 жыл тилекке каршы коронавирус оорусу менен эсибизде калды окшойт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 1 февралдан тартып бардык мамлекеттерди пандемияга даяр болууга чакырды. Башка мамлекеттерди оору каптаса, бизге келбей тургандай сезилип, айрым аалымдарыбыз учурунда аны сындап чыгышты. İslam dinimizde zalimler, müşrikler, kafirler ne dedi? İslam dini virüs dedi. İslam'da bir Marks'taydı opiyun dedi. İslam'da virüs dedi, özdörler koronavirüs ne kaçalıktır. Kur'an'da virüs dedi. Koronavirüs kaçalıktır. Müslümanlardı türmüge kamadı. Özdörü memleketmenin, şahırmenin kamalıp kaldı. Şahırları türme olup kaldı. Ayalları joluk tağıpa dedi. Betindi yapma dedi. Özdörü majbur betin javıp kaldı. Javınba oranma dedi. Özdörü majbur oldu. Natijem ne oldu olmadı Müslüman bir tuğan? Bir memleket. Milyondoğan el öldü dedi. Kural var, asker var, ekonomikamız var. Kimden güç yetet dedi. Mikroskop menen kör albagan bir virüs da güç yetmeye kaldı. 20 мартта АКШ Кыргызстанга коронавируска каршы күрөшүүгө алгачкы 66 миллион сомду бөлдү. Өкмөт 22 марттан тартып өлкө аймагында бир айга өзгөчө кырдаал киргизип, бардык ички авиа каттамдарды убактылуу токтотту. Ошондой эле Швейцария, Кытай, Өзбекстан мамлекеттеринен дагы гуманитардык жардамдар келип жатты. Ооруга чалдыккандар көп болуп, ооруканаларда орун жетишпей, Бишкек, Ош шаарлары менен Нарын облусунда жугуштуу оорулар ооруканасынын курулуш иштери башталды. Өзгөчө абалга байланыштуу элден атайын эсеп ачылып, ал эсепке түшкөн каражат 110 миллион сомго чамалады. Пандемия учурунда жалпысынан март айынан бери 8843 адам ооруга чалдыккан. Андан 75684 адам сакайса, 1354 адам көз жумган. Жаздын акыркы айы май айында экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин дегерегинде саясий туман каптай баштады. Парламентте жыштык сатуу боюнча өз дарегине карата айтылган сынга Абылгазиев жооп берип, аны четке какты. Айтор актануу менен иш бүтпөсүн билдиби, премьер-министр Абылгазиев кызматтан кетүү тууралуу арызын жазды. Ал кеткен соң анын ордуна июнь айынын башында Кубатбек Боронов премьер-министр кызматына дайындалды. Баарынан таң калыштуусу ошол күнү Бороон болуп, аны соц тармактарда Бороновдон кызматка келишине такап тамашалуу талкуулар жүрүп жатты. Жайдын башында Көкөтөйдүн ашы Чыр-Чатактын башы демекчи шайлоону 4 октябрда өткөрүү тууралуу жарлыкка кол коюлду. Саясат дегенде оору апатын да унуттук. Шайлоонун шарапаты башталып, тизменин астына жаштарды көрсөтүп, артында баягы карт саясатчылар катталган партиялардан аттанган талапкерлердин тизмеси бекитилип жатты. Ошентип 4 октябрь шайлоо күнүнө дагы жеттик. Добушун саткандар жана добуш сатып алгандар тууралуу ар кандай маалыматтар байма-бай айтылып, жыйынтыгында беримдик мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана бүтүн Кыргызстан алдыга озуп чыгышты. 5 октябрда мына ушул жерде 12 партиянын талапкерлери жана мүчөлөрү БШКдан шайлоонун чечимин жокко чыгарууну талап кылышып, митинг башташкан. Нааразычылыктар күчөп, соңунда митинг революцияга айланып, укук коргоо кызматкерлери менен катуу тиреш башталды. Ак үйдүн дарбаза эшиктери талкаланып, бир нече убакыттан соң бийлик алынды. Дүйнө жүзү таң калып атат. Кыргыздар абетке кетип атып эле бийлик алмаштырып коет экен деп атат да мындай. Ужунга чейин. Курал жарак алып, даярданып, буар болуштун деле кереги жок. Площадка бир камаз таш түшүрүп берип койсо эле жетет экен. Аянтта жаштар өкмөт үйүндө баягы шайлоого нааразы болгон партиянын лидерлери. Достук мейманканасында депутаттар Айтор ар кайсыл жакта ар башка топ. Өздөрүнүн президентин, өкмөт башчысын, жада калса министрлерге чейин дайындашып, кресло талашмай башталды.
Абактан чыгарылып 50 лидерге айланган Садыр Жапаров тарапташтары менен достук мейманканасында жогорку кеңештин депутаттарын чакырышып, кезексиз жыйында ары бери тартышып отуруп, акыры Жапаров өкмөт башчы болуп бекиди. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаров менен жолуккан соң арызын жазып кызматтан кетти. Экс-президент деген макамы сакталып калды. Жаңы дайындалган аткаминерлер коррупция менен күрөшүп, казынага акча түшүрөбүз деген ураандарды байма-бай айта башташты. Улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси болуп дайындалган Камчыбек Ташиев Садыр Жапаров менен бирге коомубузду жакшы жашоого жеткиребиз деп пресс-конференциялар берилди. Муну сиздер жакынкы күндөрдө көрөсүздөр. Бул мамлекеттин күчүн пайдаланып, улуттук коопсуздук комитетинин күчүн пайдаланып, коомубузду биз ушулардан тазалайбыз. Мындан ары мамлекетибизде бир дагы мамлекеттик органда эгерде коррупциялык схемалар болсо, кимдир бирөө взятка ала турган болсо, кимдир бирөө ошол жерде бир өзүнүн жеке өзү үчүн иштей турган болсо, бардыгы жазаланат. Ал ким экенин каралбайбыз. Ошентип саясат калыбына келип, тиричилик башталды. Бирок ушул эле жетпей тургандай АКШ доллары көтөрүлүп, базарларда жана дүкөндөрдө май, сүт, эт кымбаттап, эл нааразы. Коррупция менен болгон күрөштөн чеке жылтаалык акча каражаты түшкөн жок окшойт. Айтор эл арасында пенсия, айлык акы берилбей калат деген айын сөздөр элдин үрөйүн очурду. Ал эми тышкы иштер министри Руслан Казакбаев болсо, улам бир мамлекеттин элчиси менен жолугушуп, акчалай жана башка жардамдарды сурай баштады. Детеринде түгөнү көктүм аннас кут болуп. Бийлик мынтип саясат менен алек болуп жатканда, манасчыбыз Дөөлөт Сыдыков Ала Тоо аянтында 14 сааттан ашык манас айтып, элди таң калтырды. Ал эми спорт жаатында эрежесиз мушташ жана күрөш боюнча машыккан спортчу кыздарыбыз Кыргызстандын желегин дүйнөлүк аренада бийик көтөрүшүп, дүйнө кубогу мелдешинде зор ийгилик жаратышты. Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпионатынын финалында чемпион деп эсептелинген болгариялык Тайбей Юсенди 5-3 эсебинде утуп, дүйнө чемпиону наамын алды. Кыргызстандык дагы бир балбан кызыбыз Мерим Жуманазарова Сербиянын борбору Белградда өткөн кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө кубогунда алтын байге алды. Ошол эле мелдеште Айпери Медет кызы коло медалга ээ болгон. Ошондой эле кыргыз мушкери Валентина Шевченко америкалык мушкер Джессика Айды нокаут менен утуп, UFC уюмунун 57 килограмм салмактагы чемпиондук наамын коргоп калган. Мына ошентип бул жылыбыздагы соңуна жетти. Абаса негизги жаңылыкты унутуп калган турбаймынбы? Бул жылы биз иштеп жаткан сфера маалымат борбору иштеп баштады. Всем привет, с вами Кристина Басевская, в эфире «Город говорит». А говорит город Одни из претендентов на высокий уровень. Жалпыңыздарды жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ой жылы бизге токчулукту, молчулукту жана берекени алып келсин. Кийинки жылы көрүшкөнчө сак болуңуздар.